Жапаров өзбекстандык машыктыруучуну кабыл алып, автоунаа тартуулады. Президент Садыр Жапаров Париждеги Олимпиадада боксчу Сейитбек Унарбек уулуна секундант болгон өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановду кабыл алып, автоунаа белек кылды. Мамлекет башчынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, президент ага ыраазычылыгын билдирген. Президент ошондой эле Хасановдун секундант болгону Кыргызстан менен Өзбекстан элдеринин достугун жана биримдигин даңазалаганын белгилеген. Дүйнө жүзү Борбор Азия элдеринин ынтымагына, достугуна, бири-бирине жан тартып турарына күбө болду. Спортту тынчтыктын элчиси деп аташат. Силер ушундай кадамыңар менен өз ара ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келесиңер. Мындан ары дагы ынтымагыңар бекем болсун, деди Жапаров. Президент Париждеги Олимпиадада өзбек спортчуларынын жакшы көрсөткүчтөрүн да айтып өттү. Жапаров Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Унарбек Сейитбек уулу өзгөчө колдоого муктаж болуп турганда, Хасанов жакшы иш жасаганын баса белгиледи. Ата бабаларыбыз илгери баатырларына ат тартуулашкан. Азыр автоунааларды берүү салтка айланган, бирок салттын мааниси ошол бойдон калууда. Бул кызматыңыз үчүн урмат, сый жана ыраазычылык билдирүү, деген президент. Хасанов жылуу сөздөр үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык билдирип, Унарбек Сейитбек уулу менен спорттук даярданууларда көп жолу жолукканын жана анын секунданты болууга ойлонбостон макул болгонун айткан. Булак Спутник кежи. Чача-пача деген ушагыңарды токтоткула. Депутат Айдарова кесиптештерине катуу эскертти. Бүгүн 11 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Айгүл Айдарова жеке маселеси менен кесиптештерине кайрылды. Бизде кээ бир депутат айымдар бар. Кээ бир деп айтсам азыр башкалар капа болот. Куран окутуптур, Куран окутканда биз эс алууда болчубуз, бара албай калдык, келип Куран окутуп коебуз. Бирок эч качан көрөт элем, сенин апаң өлгөндө Куран окутуп келбесе деген сөздү айттырбаймын. Айтып коеюн, кесиптештер, чача-пача деген ушагыңарды токтоткула, ичара чечишип алгыла, бирөөнүн апасына асылганыңарды укпайын мындан ары, барыңарга тиешелүү. Азыр эжеге барсам, кандай гана сөздөрдү айтпады, деди Айдарова. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Нарында чогултулган мототехникалар сатыга чыкты. Баалары кандай? Нарында Нарын мото заводу өндүргөн продукциялар сатыга чыга баштады. Бул тууралуу облустук өкүлчүлүктөн кабарлашты. Аталган завод Ат Баш районундагы эл аралык соода логистикалык борборунда жайгашкан. Заводду Кытай өнөктөштөрдүн колдоосу менен 2-3-4 дөңгөлөктүү мототехникалар куралып чыгууда. Өндүрүштөн чыккан Нарын мото аталышындагы айыл чарба техникалары 400 килограммдан 200 тоннага чейин жүк көтөрө алат. Унаалардын электр кубаты, күйүүчү май менен жүрүүчү, үстү ачык, үстү жабык, жайык ышы менен чарба иштерин жүргүзүүгө ыңгайлуу түрлөрү бар. Сатыкка чыккан баасы түрүнө жараша 90 000 сомдон 190 000 сомго чейин деп айтылат маалыматта. Ошондой эле каалоочулар 3 айдан 3 жылга чейинки мөөнөттү бөлүп төлөө шарты менен сатып алышса болору кошумчаланды. Бом капчыгайында Mercedes-Benz Sprinter унаасынын жолун тороп токтотуп, айдоочусун сөккөн жаран айыпка жыгылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Белгилүү болгондой, буга чейин президенттин мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов Инстаграмдагы баракчасына бир видео чыгарып, анда Kia K7 унаасынын айдоочусу Mercedes-Benz Sprinterдин жолун тороп токтотуп, андан кийин унаанын айнегин ургулап, айдоочуну сөккөнү тартылган. Жол милициянын маалыматы боюнча аталган окуя 8 сентябрда Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 128 чакырымында болгон. Видео соц тармактарга чыккандан кийин Чүйдөн жол милициясынын кызматкерлери айдоочуну таап, укук бузуулар кодексинин 189-38 беренелерине ылайык айдоочуга 30 000 сом айып пул салган. Ошондой эле анын Kia K7 унаасы айып короого токтотулган. Чаппа, нече атасың? Кандай? Машина чап.
Айрым депутаттарга караганда денесин саткан аялдар жогору турат. Мындай пикирин депутат Мейдер Алиев соц тармактагы баракчасында жарыялады. Ал 2020 жылда жарыялаган билдирүүсүн тиркеп, далай кожоюн алмаштырган анча мынча депутаттарга караганда денесин саткан аялдар жогору турарын жазды. УКМК Оштогу университеттин деканын кармады. Ош шаарындагы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин деканы опузалап пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, аталган окуу жайдын каржы экономика факультетинин деканы мамлекеттик экзамендерди тапшырган студенттерден опузалап акча алып жүргөн деп шектелүүдө. Ал 48 саатка убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Буга чейин ушул эле окуу жайдын гуманитардык педагогикалык факультетинин деканы жана анын орун басары кармалган. Аларга пара опузалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Булак репортер KG.